12 жашар кызды дайыма булар сексуалдык жактан пайдаланып, 13 жашар кыз элестетиңиз, эркек баланы төрөп, таятасы экөө калып калат. Кээде көпчүлүк мезгил ренжитет. Тест жактарды жайылтуу менен акча таап атышат да. Доктор жабылсын деп расмий түрдө жогорку кеңештин трибунасында ички иштер министрлигине тапшырма бергенмин. Жакшылыктын жарчысы болуп деле блогер болсо боло берет. Мамлекеттин президенттен баштап маскара кылып эле жазып атышпайбы? Мындай болбойт да. Салам достор, Сокол медианын катталуучулары 18 апрель TikTok платформасы жабылат деген жаңылык көпчүлүктүн арасында талкуу жаратты. Дал ушул тема боюнча сүйлөшүү үчүн жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова менен маектешүү үчүн келип калдык. Саламатсызбы? Буга чейин 2022 жылы сиз ушул TikTok платформасынын жабылуу сунушун биринчилерден болуп киргизгенсиз. Жогорку кеңештин жыйынында өзүңүздүн ой пикириңизди айткансыз. 18 апрель TikTok платформасы жабылат деп атышат. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми TikToктун акыркы мезгилде социалдык сайттардын бир коомчулукта кеңири тараган берүүлөр болуп, ошо TikToктон кыска метраждуу көрүнүштөр, кыска бир берүүлөр чыгып жүрөт. Эми мунун бир гана жакшы жагы маалыматтын тез тарап кеткендигине пайдасы болбосо, менимче мен бул TikToктун жакшы жагын көрө алган жокмун. Анткени TikToктогу чыккан материалдардын көпчүлүк бөлүгү тескери көз караштарды жайылтууга көмөкчү болот да. Коомго бир пайдалуу жагы аз эле болот. Анан эми кыскалыгы бир макал лакаптарды, бир учкул сөздөрдү берилгендиги болбосо, кыска бир жакшы коомго пайдалысы тийген, адамдардын жашоо принциптерине пайдасы тие турган ырлар, тексттер эле, ураан чакырыктар эле бир адамдарга бир оң көз карашты пайда кылбаса, негизинен жанагындай бир кыска метраждуу дейбизби, кыска көз караштагы көрүнүштөрдү бергендери бул негизинен көпчүлүк мезгилде коомчулукта айтылган ойлордун тескери гана жагын ашкерелеп, негизги коомго пайдалуу, адамдарга пайдалуу жактары кыскартылып алынып туруп, сүйлөнгөн сөздөрдөн бир контексттер кыркып алынат дагы, анан ошону эле тескери жактарды көп жарыялаган жактары мени улуу муундардын катарына кошулган коомдук саясий ишмер катары кээде көпчүлүк мезгил ренжитет. Эми ошо 22 жылы мен TikToкту жабылсын деп расмий түрдө жогорку кеңештин трибунасында ички иштер министрлигине тапшырма бергенмин. Протоколдук тапшырма катары кабыл алып, ошол TikToкту жаап эле койсоңор жакшы болот эле деп. Анткени мен ал сөздү жөн айткан эмесмин. Ошол сөздү айтканга мен жашоодогу конкреттүү фактыларга таянып айткам. 12 жашар кыз чоң атасы менен жашап, таятасыбы чоң атасы менен жашап жүрүп, анан ошо TikTok тартабыз деп өзүнөн улуу балдар бир стройканын курулуш капылары алып TikTok тартабыз деп аны ушул чечиндирип тартышкандагы. Анан кийин ошонон пайдаланып алышып туруп, анан ал кызды эгерде сен биз менен болбосоң, биз менен мындай интимдик байланышка барбасаң, сексуалдык мамилелерди жасабасаң, анда биз сени ошол жыңала тартылган видеоңду TikTokко коебуз деп басым көрсөтүп коркутуп жүрүп, 12 жашар кызды дайыма булар сексуалдык жактан пайдаланып, интимдик байланышка барып жүрүшкөн дагы, анан жана кыздын анан боюнда болуп калган. Анан ал таятасы, ата-энеси жок болгон, таятасынын колунда болгон кыз дагы, анан кыздын боюнда болгонун таятасы дагы чоңоюп калган, ичи чоңоюп калганын да билет дагы. Анан 13 жашарында тиги кыз төрөйт. Төрөгөндөн кийин ал кыз кимден боюна болгонун да билбей, анан кийин тиги ошол видеого тартып, анан жылаңач тартып алган, чечиндиргенде тартып алган видеосуну жасаган балдар жөнүндө таятасын айтып, экөө милицияга арызданып, башка укук коргоо органдарына арызданганда, алар дагы толук кандуу мунун сөзүнө укпастан, жанагы 13 жашар кыз элестетиңиз, эркек баланы төрөп, таятасы экөө калып калат.
ошонун негизинде, ошолордун арызынын негизинде мен кайрылуу жасап, анан ушундай бир TikToктун зарылчылыгы бар болгон болсо, ушу TikToкту жок эле кылып жаап эле койгула. Биздин коомубузда пайдасынан зыяны көп болот экен деп. Анын үстүнө өзүңөр деле билесиңер, TikTokко чыккан материалдардын баардыгын ушу жаш өспүрүмдөр көпчүлүгүн тартышат, түрдүү кылышып. Анан сүйлөнгөн сөздөрдүн дагы бир контекст кылып кыркып алып туруп, бир сүйлөнгөн негизги мазмунду жөнүндө кеңири беришпейт дагы, бир 2 минуталык, 5 минуталык кыска метраждуу кылып бир мазмундар чыгат дагы. Анан бирөө адамдардын жекече инсандык аброюна шек келтирилген, мазактаган, мындай бир коомго терс таасирин тие турган бүт бардык жактардан ушундай бир тескери көз караштардын тез таратканга мүмкүнчүлүк түзүлгөн TikToктун кереги жок эле деп мен ойлоймун. Анан эми ошондой бир эле мен эмес, мамлекеттин президенттен баштап премьер-министр болобу, өкмөт башчысы болобу, депутат болобу, губернатор болобу, аким болобу, ким экендигине карабай эле TikTokто маскара кылып эле жазып атышпайбы? Мындай болбойт да. Демек, өлкө башчылары менен элдин ортосундагы бир көпүрөнү ырбатып аткан TikTok болот деп ойлой турбайсызбы? Мен ошондой эле ойлойм. Мамлекеттин менен элдин ортосунда дагы, коомчулук менен бийлик бутактарынын ортосунда дагы, ошол эле мезгилде адамдардын өздөрүнүн жекече жашоосунда дагы, ошол эле мезгилде туура эмес пикирлерди жаратканга ыңгайлуу болгон бул сайт болуп эсептелет да. Мен мисалы үчүн эне катары, аял катары, чоң эне катары, тайэне катары, мен неберелерим дагы ошол TikToкту кечке түнү 24 саат уктабастан TikToкту карап, сайтты карап отуруп, тарбиясы бузулушун каалабайм. Туура эмес нерселерди үйрөнүшүн каалабайм да. Пайдалуу нерсе болсо анда жолу башка эле. Ошон үчүн TikToктун жабылышына мен колдоймун. Мисалы бүгүн учурда биздин коомго коркунуч жараткан эле сайттардын бири катары эсептейм мен. Ал эми TikTok аркылуу акча таап аткан блогерлер бар да, аларга кандай кеңеш бересиз? TikToктон каражат таап, канчалык колдоочуларды көп калып, лайк басып, ошолорго басса алардын каражаты көбөйөт окшойт. Мен ошондой түшүнөм. Бирок ошого кызыгышып, ошол блогерлер дегендер бүт жанагындай тескери көз караштарды, бирөөлөрдүн жаман жактарды, чынбы, жалганбы аныктап тактабай туруп, такталбаган маалыматтарды таратып, анан терс жактарды жайылтуу менен акча таап атышат да. Анан койгон аттарындагы, темаларындагы таптакыр жүрөктү, үрөйүн учура турган аттарды коюшат дагы, анын карасаң ичинде мазмуну башка. Анын элдин көңүлүн буруш үчүн ошондой мазмундагы темаларды коюп туруп, анан каражат таап, коомго тескери сапат жагынан, тескери жагынан пайданын ордуна зыян келтире турган болсо, анда алар дагы пикирин өзгөртүш керек. Эгерде TikToкту сактап калышын каалай турган болсо, анда биздин мамлекеттин экономикалык, социалдык, руханий өнүгүшү боюнча, улуттук баалуулуктарыбыз боюнча, балдарды келечекте биздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө карата дүйнөлүк жаңылыктарды, дүйнөлүк деңгээлде биздин Кыргыз мамлекетинде жасалып жаткан, жетишилип жаткан ийгиликтерди таратуу багытында, биздин улуттук баалуулуктарыбыздын негизинде балдарды тарбиялоонун багытында, тарбиялык мазмундарда материалдарды иштеп чыгып койсо, анда ошолорго деле болот да. Мисалы үчүн бирөөдөн жакшы деп мактаса, эч ким ага окубайт дагы, лайк да баспайт. Анан бирөөдү жамандаса, бирөөдүн жаман аттарды койсо, ошону бир карикатура кылса, ошону кечки ошону жамандашып, баары арын уюгундай ошол жаман тез көз караштар жармашып, комментарий жазып жатып калышат. Мамлекеттин ичиндеги аткарылып жаткан жакшы иштер көп да. Ошол маселелерди жайылтса болбойбу? Өндүрүштөрдү уюштургандарды айтса болбойбу? Билимге сугарылган жаш өсүп келаткан балдарыбызды олимпиадаларда жеңип аткандар, дүйнөлүк деңгээлде олимпиадаларга катышып, сертификаттарды утуп алган жаштарыбызды жайылтса болбойбу? Жакшылыктын жарчысы болуп деле блогер болсо боло берет. Сөзсүз түрдө бир жетекчини жамандаш керекпи? Сөзсүз түрдө бир айыбын издеш керекпи? Жумуш жасабай эле өзүнүн журналистикалык эч кандай кесиби жок,
билими жок, же кыргыз тил адабиятын бүткөн эмес, өмүрүндө журналистиканын жыысын билбегендер блогермин деген атка таянып алыптыр. Азыр жерлерде ушул жогорку эш деңгээлден баштап төмөнкү айыл өкмөткө чейин, айыл башчыга чейин иштете койбой блогермин деп коркутуп, үркүтүп нан таап жүргөндөр толтура го. Ушулардын баары TikToктон кетип атат да. Бүгүнкү берген маегиңизге чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтсаңыз болот. Негизинен коомго терс таасирин тийгизе турган маалыматтар чыкпаш керек да. Биз коомубузду өсүп өнүктүрө турган болсок, анда жакшылыктын жарчысы болойлук, жакшылыкка себепчи болойлук, жакшылыгын жайылтуучу болойлук, жакшы көз караштарды, алдыңкы тажрыйбаларды, жакшы жүрүм турум эрежелерин жайылтсак, мамлекетке пайдасы тие турган жагынан болуш керек. Анан бирөөдү жамандоо менен, бирөөдү мазактоо менен, анан тескери көз караштарды, тарбиялык мааниси жок, тарбияга тескери боло турган көрүнүштөрдү TikTok аркылуу жарыялап, социалдык сайттар аркылуу жарыялап туруп, андан упай чогултуп каражат табам деген ойдон кайтыш керек да. Айла жок колдон келбейт экен, эч кимдин башына салбасын мындайды. Мен көптөн бери сколиоз оорусу менен ооруйм, ошондуктан боюм өспөй калган. Сколиоз оорусу менен ооругандан бери жашоодон үмүтүм үзүп койдум эле. Оңолуп келаткандарды көрүп, үмүтүм жанданып, силерден жардам сурайм кыргыз элим, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мага орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн 9 апрель 2024-жыл. Менин уулум Баяман 19 жашта, көптөн бери сколиоз оорусу менен ооруп келет. Жаралганына өзү да нааразы болуп кетет. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, кайрымдуулук кылып койсоңуздар. Ассалому алейкум кыргыз элим, менин атым Баяман, мен 19 жаштамын. Мен көптөн бери сколиоз оорусу менен ооруйм, ошондуктан боюм өспөй калган. Силердин жардамыңыздарга муктажбыз. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Карталар өзүмө караштуу, Мбанк өзүмкү, номерин аяк 19 Баяман А деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, номерин аяк 7871 Айзирек Р деп чыгат. Өзүмдүн эжем болот, ишеничтүү.